Арбасын ару кыргызым, бар болуңуздар. Кудайдын буйругу жок, кумурсканын буту сынбайт. Чуркаган албайт, буйруган алат. Кул жемин дейт куйрукту, Кудай билет буйрукту. Улуу кыргыз жараткандын улуу буйругу бар экенин, ошол улуу буйрук менен жашап келген. Бүгүнкү күндө адам баласы туңгуюкка келди. Жан дүйнө туңгуюгунда, табият туңгуюгунда, экономикалык, каржы туңгуюгуна. Илгертеден аталарыбыз айткандай, аткан таңдын батмайы бар дейт. Адамзат ошол бата турган күнүнө жетип калган сыңары. Адам өзүн өзү таануу процесси жүрүп жатат. Бул ошол адам өзүн өзү таануу процессинде 40 күндөн бери адамзат 40 шилтенде отурат. Аны таанып, аны билген адамга. Байыртадан аталарыбыз аруулукту кармаш үчүн, касиетти тааныш үчүн, өзүнүн улуулугун билиш үчүн адам катары, ааламдын сырын ачыш үчүн, жараткан менен байланышта болуш үчүн 40 шилтенге отурушкан. 40 күндөп, 40 күндөп. Мына ушул болуп аткан нерселердин бардыгы жараткандын буйругу. Ататылган жаман тумоолордун бардыгы жараткандын буйругу. Аны эбеп, себеп кылып бирөөлөрдөн чыгартат. Америка деп атабыз, Кытай деп атабыз. Ал маанилүү эмес. Аны териштирип да кереги жок. Бул эмне үчүн болуп аткандан, каяктан келгенин таанып билиш керек адам. Буйрук жогорудан келген буйрук. Адамды тобосуна жандырыш керек болуп атат. Тобосуна жанбаса, табият мажбурлап болсо дагы тобосуна жандырат. Мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда, дүйнө элдеринде жана тумоо деген нерсе басаңдап, эртең карантиндердин бардыгы ачылат. Бул боло турган нерсе. Эртең бир күнү. Ошол ачылганда адам кандай жашап кетет? Ушул 40 күн шилтенде отуруп, өзүн өзү тааныдыбы? Өзгөрдүбү жан дүйнөсү? Эми ошол өзгөргөн жан дүйнө менен дагы жашап кетеби, же болбосо эле кайра пендечилик материалдык дүйнөгө берилип кетеби? Бул дагы бир тыным берген сыяктуу жараткандай. Ошондой убакыт болот. Ошол тынымда адам өзүнүн акыл эси менен болуп аткан нерселердин бардыгын ирээттеп, жан дүйнөсүнө үңүлүп, ошол нерселерден чоң жыйынтык чыгарыш керек. Эгерде жыйынтык чыгарбаса, бул сөзсүз түрдө кандайдыр башка нерселер менен жараткан өзү дагы силкинте турган нерселер бар. Себеби, дагы айтам, адамзат толугу менен тобосуна жанып, өзүнүн ким экенин таанып, жаратканды таанымайынча, бул процесстер боло берчү нерсе. Себеби, бардык нерсе мурдагы жашоодон, өткөндөгү жашоолордун бардыгы кыйратууга алып келди. Бул Кудайдын өзүнүн мыйзамында, программасында жок нерсе. Адамды жерге алып келгенден кийин андан кандайдыр бир өсүүнү, өнүгүүнү талап кылат. Адам деп жаратты. Ар бир нерсени адам деп жараткандан кийин адам болуп жашоо жөнүндө болуп атат. Биз картөшкөнү отургузсак, ал эмне үчүн коом болуп чыкпайт. Өрүктү отургузсак, ал помидор болуп чыкпайт. Уй тууса, эмне үчүн ал күчүк болуп туулуп калбайт.
Себеби ар бир нерсенин өзүнүн табият жараткан, берген өзүнүн мыйзамы бар. Адамды да ошондой кылып жараткан. Адам бол, адамча жаша деген. Бирок эмне болуп атабыз? Адамзат пайда болгондон баштап, биринчи күнөөлөргө баткандан баштап, улам материалдык дүйнөгө берилгенден баштап, адам айбандын ролдорунун баарын аткарып кетти. Адам айбан болду, адам жырткыч болду, адам түлкү болду, адам чочко болду, адам эшек болду, адам маймыл болду. Адам канчалык табиятта кубулуштар болсо ошолордун баардыгын аткарып келип атат. Мына ошонун жыйынтыгы. Адам өзүнүн улуулугун, ыйыктыгын, тунуктугун, бийиктигин, аалам менен байланышын жоготкондо, мына ушул дүйнөдөгү туңгуюкка келди. Ушул нерселерден кантип сакталып калыш керек? Буга кыргыздын өзүнүн дүйнө таанымы гана жооп бере алат. Кыргыздын көчмөн дүйнө таанымы. Кыргыз эч качан адамдын акылынан чыккан мыйзам менен жашаган эмес. Ааламдын мыйзамы менен жашаган. Ааламдын мыйзамы менен ошол өзүнүн макал лакаптарында толтура, өзүнүн ырым-жырымдарында толтура, үрүп адаттарында, каада салттарында толтура. Бүгүн биздин идеологияны издеп эле атабыз. Батыштын идеологиясы менен жашап атабыз. Мына ошолордун бардыгын ошого үңүлүп келип эле ирээттеп системага салса, кыргыз бүгүн оңолуп кетмек. Кыргыздын дүйнө таанымы ар бир кыргыздын көкүрөгүндө, көчмөн көкүрөгүндө чоң көрөңгүлөр бар. Мына ошону ойготуш керек болуп атат. Мына ошону жараткан адамзаттан талап кылып атат, ошонун ичинде өзгөчө кыргыздан талап кылып атат. Эмне үчүн? Себеби кыргыздын өзүнүн дүйнө таанымы бар. Өзгөчө дүйнө таанымы бар. Диндерден айырмаланган. Башка багыттардан айырмаланган. Ааламдын мыйзамы менен жашаган көчмөн эл. Ааламдын мыйзамы менен. Мына ошол эң жөнөкөй эле нерсе. Табиятты таануу. Ар бир адамды таануу. Ар бир адамдын артында Кудай турат дейт. Табиятта койдун ээси болсо карышкырдын Кудайы бар дейт. Ааламдагы улуу сырлар менен жерде туруп сүйлөшүп келген кыргыз. Жерде туруп көктеп тыбырчылаган көкүрөгү менен ошо жактын сырын аян аркылуу ачып келген кыргыз. Ошон үчүн туңгуюктан туура жол таап келген, табият менен сырдашып келген, сыйлашып келген. Кудай кайда дегенде биринчи кезекте айткын келет. Бул табият өзү Кудай деп. Биз жогорку Кудайды айтсак эч ким ишенбейт. Бирок көзүң менен көрбөгөндү көкүрөгүң менен тааны деп айткан. Азыркы адамдарга кээде ой түндө ал барышты басты десе, ошого ишенет. Ал эми тетиякта улуу жараткан улуу мыйзам, улуу абсолют, улуу акыл эс ордосу, акыл эс казынасы бар экен. Бардык нерсе ошол жактан келет экен десең дагы ошого этибар албайт. Ошолордун көчүрмөсү адам. Адам деген ачыла элек сандыкта аалам деген ачыла элек сырлар бар. Адам өзүн дагы эле болсо ким экенин биле элек. Ача элек өзүнүн сырларын. Адам ааламдын көчүрмөсү. Жер жашоосу макро дүйнөнүн микро көчүрмөсү. Бул жөнүндө айтылып эле келет. Кыргыз кээде ойлойм, эмне үчүн кыргыздын касиеттери бүгүнкү күнчө мына техника өстү. Адам акылы менен айга жетти, Марска жетти. Эмне үчүн ошол кыргыздын эмчи домчулары, саяпкерлери, мүнүшкөрлөрү, тамырчылары, кыл тамырчылары, комузчулары, дастанчылары, жомокчулары, манашчылары, сынчы санчылары дегеле койчу. Ушулардын бардыгы бүгүнкү күндө керекпи деп ойлойсуң. Мунун бардыгы улуу касиет, улуу кайып дүйнө менен канатташ экенин, үзөңгүлөш экенин, сырдаш экенин далилемей эмне?
Мына ошол нерсени таанымайын, көзгө көрүнбөгөн улуу күчтөрдү таанымайын, адам өзгөрбөсүн. Адам адашуу жолунда болоорун бүгүнкү жашоо көрсөтүп атат. Отурукташкан элдердин бардыгы акыл менен жашашат. Биз дагы акыркы 30 жылда, акыркы 100 жылда, 150 жылда башка бирөөлөрдүн мыйзамы менен жашап келатабыз. Биз дагы унута баштадык, бирок уютку бар кыргыздын, ар биринин канында касиети бар. Сөөгүндө сыйкыры бар деп айтылат. Бул кыргызга берилген нерсе. Өтө жөнөкөй. Кээ бир көрүп отургандар айтат, эмне эле кыргызды анчалык эле көтөрүп атасың? Мына бүгүнкү кыргыздардын жашоосун көрбөйсүң деп. Кыргыздар мындан дагы кыйын, катуу нерселерди да көрүшү ыктымал. Эгерде кыргыз өзүн өзү таанып, өзүн өзү билип, ааламды таанып, касиетин таанып, бирикпесе, ынтымакка келбесе. Ынтымакка келүү бир гана ошол улуу энергияларды уютуу, бириктирүү, анан ошо менен өзүнүн ааламдагы дүйнө таанымын элге жайылтуу менен адамзат аман калат. Отурукташкан элдердин мыйзамдары талкылоо гана үстүндө болуп атат. Ааламдагы ачылыштар, физикалык, химиялык, биологиялык, техникалык ачылыштардын бардыгы түбүндө 21-чи кылымда, 20-чы кылымдын аягы, 21-чи кылымдын башында табият талкалоодон башка эмне кылып келди? Абаны бузду, талааны бузду. Асманды бузду, жерди бузду. Сууну бузду. Жердин астын бузду. Жараткан ушуну талап кылат беле адамдан. Ошондуктан акыл менен көкүрөктүн айырмасы бүгүн ушундай таразанын ташындай артта калды. Бүгүн адамзат көкүрөгүнө өңүлүш керек. Адамзат руханий дүйнөсүнө бурулуп келиш керек. Мына ошонун бири кыргыз. Кыргыздын дүйнө таанымы адамзатты сактап калат. Бирөөлөр айтып атат азыр. Мына бизде диндер деп. Ооба, диндер болуп келди. Тетик илгертеден. Зарастризм, иудаизм, буддизм, христианство, ислам, индуизм, иудаизм дегеле толтура. Булардын бардыгы адамды түз басып, түз жүрүш керек экенин үйрөткөн. Жакынды урматташ керек экен, жакынды сыйлаш керек экен, өлтүрбөш керек экенин, ууру кылбаш керек экенин, жаман айтпаш керек экен, үйрөтүп адамды ушул доорго тарбиялап келди. Ооба, Кудайды таанып, Кудайдан коркуп, же христиандар айткандай Кудайдыга мээримтүү, Кудайды сүйүп жашап келди. Бүгүнкү күндө адам өзүн тааныш керек болуп атат. Өзүнүн ким экенин, бул Кудайдын бүркүмү экенин. Пү деп жан салганда Кудайдын бүркүмү адамдын руху болуп кирип, ошол дайыма адамды тыбырчылатып турат. Кудайды көзүң менен көрбөсөң, көкүрөгүң менен тааны. Ошол жараткан менен байланышып турган ушул кичинекей медерим, жер түбүнө жетээрим деген ошол рух. Мына ошол кичинекей медерди Кудайдын бүркүмү. Ал эмне? Ал Кудайдын касиети, Кудайдын керемети, Кудайдын боорукерлиги, Кудайдын кечиримдүүлүгү, Кудайдын кайрымдуулугу дегеле бардык нерселер ошол жерге жайгашкан. Адамдын акылы менен ошого карама каршы терс нерселердин бардыгын адам өзү жаратып алды. Акыл адаштырат дейт. Акыл негизи ирээттөө үчүн берилген. Ал эми мыйзамдын баары ааламдык болуш керек. Ааламдын мыйзамы менен жашап келиш керек. Бирок ушундай экен, жер эки багыттан турат экен. Ачуу таттуу, оң сол, ак кара, күн түн, аял эркек, адал арам,
деген нерсенин ушул өзүнчө бир мыйзам катары берилген. Бирок ошонун ортосунда эки жолду берип коюп, жараткан адамга бир белегин берген. Ал ортодо турган адамдын эрки. Адамдын эркин өзү бош койгондон же бияка бурса да болот экен, же бул жакка бурса да болот экен. Ошондуктан бул тандоо, талдоо жорун берген. Адам кай жака өсөт экен? Жер кейде ойлойсуң, жер бул жараткандын дегеле ааламдагы улуу күчтөрдүн бир лабораториясы сыяктуу. Алам, чоң алам, кичине алам деп айт. Мыйзамдарынын бардыгы окшош. Мынакей чоң аламда кандай кубулуштар өзгөрүүлөр болсо, мен ушундай эле нерсени өзүбүздүн табияттан көрөм. Негизи эле адамзат жерге эмнеге келген? Эмне үчүн жаралып, эмне үчүн өсүп атат? Ушу жерди талкалаш үчүн келдиби? Жерди кыйратыш үчүн, же адамзат бири-бирин кырып жоготуш үчүн келдиби? Ушунчалык көбөйүп баратабыз, ошондо кээ бир мировой лидерлер чыгып адамдарды кыскартыш үчүн 5G'ни чыгарып атабы? Же болбосо ар кандай ооруларды ошон үчүн чыгарып атабы? Бул эмне үчүн жараткан ушулардын бардыгын кээде көзөмөлгө албайт деген. Мунун баары жогоруда айтылгандай бардыгы буйрук. Адам өзүн таанысын, ааламды таанысын. Жерде канча вакыт өтсө, ааламда кичинекей эле көз ирмем өтөт деп окумуштуулар айтат. Балким ал жакта 1 жыл өтсө, чоң ааламда. Жерде балким 10-15 жыл өткөндүр. Ушундай да. Биз кээде ушундай ойлор келет да мага. Жазында картошканы отургузабыз, отойбуз, сугарабыз, өстүрөбүз, күзүндө картошканы казып алып, анан кайра башка жака отургуза турган жакшы сортторун бөлүп алып, муну сатууга, муну өзүбүз жей турган деп бөлүштүрүп алабыз. Анан тигил жакшы сортторун эмки жылы башка жерге отургузабыз. Ошол мыйзам, ааламдын мыйзамы адам үчүн да ошондой болуп жүрбөсүн деген ойго келет. Муну менен кошулсаңар да болот, кошулбасаңар да болот. Менин оюм бул, жекече оюм. Себеби адамды жерге жараткандан кийин, жерден кеткенден кийин, анын өзүнүн бир кызматы, максаты болуш керек деп ойлойм. Туурабы? Мына буга чейин болуп кеткен адамзат цивилизациялары, башка жердештерибиз дейли. Нух пайгамбарды. Нух пайгамбардын баягы кайык менен алып кеткени балким каймана айтылгандыр. Арууларын, эстүүлөрүн, акылдууларын, тазаларын, дүйнө таанымы эң жакшы дегендерди калпып алган сыяктуу. Атланттар дагы ошондой. Атланттардын дээрлик көпчүлүгү суунун астында калды. Ал эми дагы бир өзүнчө бир бөлүгү дейли айталы, аруулары бүгүнкү күндө Сириус планетасында кайып болуп ошол жакта адамзатка кабар берип атат бүгүнкү күндө. Демек, ушул өткөн мезгилде баягы сүттүн каймаган калпып ала турган мезгил жетти. Адам өзүнүн жер жашоосундагы мектебин бүттү. Жер өзү жан дүйнө өстүрүүчү гүл бакча. Адам пайда болгондун күндөн баштап көзү жумулганга чейин өсүү, өнүгүү мектебинде. Жаратылыштагы болуп аткан кубулуштар, тарыхта болуп аткан кубулуштар, адам менен болуп аткан мамилелердин бардыгы мектеп 1 класс, 2 класс, 10 класс, 11 класс. Азыр чоң ааламга аттестат алуу жылы 21 кылым адамзат үчүн. Адамзат аттестатты алат, же болбосо калат. Ошондо адамзаттын арууларын калпып алып калганын топонсуу кылып ийет балким. Ошо топонсуу болуп кеткенге чейин, же муздор кайрап пайда болуп кеткенге чейин, же чоң бир зилзала болуп кетпес, же болбосо чоң бир астероид келип жердеги жашоону токтотуп койгонго чейин адамга вакыт
тыным эсиңерге келгиле деп болуп аткан өзгөрүүлөрдү берип аткан ушул. Мен жана жогоруда айттым. Ушул болуп аткан бүгүнкү ой жүгүртүүлөрдөн кийин адам бүгүн кичине тобосуна жанган сыяктуу. Ооба, жанып атат адамдар бар. Бирок саны боюнча, сапаты боюнча булар көбөйүш керек. Азыр ошо тобосуна жанып аткан адамдар ушул нерсени көкүрөгүнө түйүп, ошо менен эртең дагы, бирси күнү дагы калган өмүрлөрүнүн баарын ушу менен жашап кетүү бул өтө чоң талап болуп атат. Эгерде адамзат бүгүнкүсүнө тобос жанып, чочулап, коркуп, Кудай бар экен, башка жашоо бар экен, кой, антпесек болбойт, материалдык дүйнөңө тобо, Кудай баягы каниет кылгандай кыргыз, барга тобо, жокко каниет деп кыргыз жашаган. Мына ошол нерсени көкүрөгүнө түйүп, бирок ошол мыйзам менен жашап кетпесе дагы бир сыноолор болот. Сөзсүз болот. Эмне үчүн мен муну ушунчалык ишеним менен айтып атам? Сөзсүз сыноолор кайра болот деп. Адамзат үчүн, жалпы жер үчүн, анын үчүн да ошол кыргыз үчүн. Себеби адамдын өсүү жолун тобосуна толук жануусун жараткан талап кылып атат. Толук жанмайын, эртең кайрыле пендечилик, кайрыле материалдык дүйнө, алайын, алдырбайын, жулайын, жулдурбайын, түртөйүн, тартайын, кыйратайын, талкалайын, келе тияка барайын, бияка барайын. Анын аягы адамзат үчүн бүгүн каяка келгенин баарыбыз көрүп, билип турабыз да. Демек, башка жашоо болуш керек. Мунун баарын айтып турганым, бүгүн эң негизгиси кыргыз, аруу кыргызым, алтын кыргызым. Ушул нерселерди көкүрөгүңөргө түйүүңөрдү суранам. Мындан башка өсүүдө жол жок. 30 жылда, андан аркы 70 жыл, 100 жылдардан бери бардык улуттардын бардыгы бирдей деп Советтер Союзунда жашап келдик. Бардык. Оолуп учкан бүркүттү тооканага салып койгондойбуз. Кыргыз өзү оолуп учкан бүркүт. Кыргыз өзгөчө эл. Бул периште. Бул улуулукту уюткан, балкыган эле кут. Бул улут эмес кыргыз. Алам менен жердин ортосунда, жараткан менен адамзаттын ортосунда периштелердин кызматын аткарып келишет. Бул ушундай болуп келген. Себеби, дагы бир жолу айтам, кыргыздын өзүнүн көчмөн дүйнө таанымы акыркы 100-200 жылда айтпай эле коёюн. Мен улуу кыргызды айтып атам. Ал бир кыргыздын көкүрөгүндө дагы эле болсо бар. Мына ошону ойготуп атам, айтып атам. Мына ошол ойгонуш керек болуп атат бүгүн. Улуу кыргыздын дүйнө таанымы кайсы мыйзам менен жашаган жогоруда айттым. Андан башка бул дүйнөдө адамга берилген мыйзам жок. Ошол ааламдагы мыйзамда бүгүнкү мыйзамдардын тек гана оң жактары бар. Ошону менен өсүүгө болот эле адамзат. Бирок ушуга чейин ушинтип жашап келдиби? Баягы илгери адам ата Каин Абелди өлтүргөндөн күнөө башталгандан баштап ошол күнөөлөр улам көбөйүп, адамзат алыш керек, жулуш керек, кыйратыш керек, талкалаш керек деп. Ал эми ушул жерде кыргыздардын биригүүсү талап кылынып атат. Билесиздерби? Кыргыздардын биригүүсү ушунчалык оорго турат экен, кыйын экен. Өзүм турмушумда байкайм. Бизде көп кыргыздын дүйнө таанымы менен жүргөн уюмдар бар. Абдан кыргыз жөнүндө аракеттенип, кыргыз жөнүндө, кыргыздын ким экенин, кыргыздын улуу, балким ошол мен айткан сөздөрдүн баарынан ошолорду айтып атат. Кыргыз ушундайбыз, кыргыз мындайбыз. Бирок ошолордун ортосунда бирөөгө эмнегедир эле жок болуп калат. Мындай карап көрсөң, ошолордун ортосунда дагы эле болсо
мен деген эго ойнап атат да. Менин айтканым туура. Менин топтошкон элимдин менин артында мен басшымын, мен барышым керек. Мен. Аябай өкүнөм ушуга. Ооба аракетинчи туура, бирок бир улуу туунун астына жолуга турган убакыт келдиби дейм. Чындыгында кантип экенин билбейм. Кандай болуп биригерибизди чындыгында эле билбейм, айтайынбы? Кыргызды бир кыйынчылык гана бириктирет. Баягы кыйынчылык болуп, согуш болуп кетсе, кан төгүлүп кетсе. Кыргыз өзү баатыр эл да. Ошол убакта кайын журт, тага журт, ата журту чогула калып эле, бирге калып, эч кимге эчтеке сурабай эле, тияктан душман келди десе, канча экен деп сурабай эле, каякта экен деп сурап, ошондо биригип кеткен. Андан башка дагы бир жолу болуш керек деп ойлойм. Ошол кыргыздардын биригүүсү өзүнүн мен деген нерсесин, эгосун алып салуу. Кантип алып салабыз? Кантип жок кылабыз? Чынын билбей турам. Балким бийлик башындагылар ушуну идеология катары кыргыздын өзүнүн дүйнө таанымын, көчмөн дүйнө таанымын идеология кылып алгандан баштап балким биригебиз. Адамда дагы эле болсо жанагы мен деген нерсе катуу кылымдардан кылымдарга орноп калыптыр. Ошону жок кылуу кыйын экен. Негизи эле кыргыз өзү ар бир коктода, ар бир жерде өзү хан болуп көнгөн, кулчулукту көрбөгөн. Бирок кээде ойлойсуң, бийик туруп бастыгың, сопсоо туруп мастыгың кээде өкүнтөт да. Мына ошол нерселер ойго келет, ошондуктан кыргыз өзү бүгүн бирикмейинче адамзат бирикпейт. Кыргыз кыйраса, аалам кыйрайт. Себеби ааламдагы улуу мыйзамды сактап келген көчмөн эл. Мен жалаң кыргыз дегеним менен ошол кыргыздын дүйнө таанымын башка элдерде, башка улуттарда ушуну менен жашаган элдер бар. Диндердин арасында улуу жараткандын бар экенин, ошол мыйзамы бар экенин, ал тартип гана катар эмес. Ушундай элдер дүйнөдө бар. Ошолордун бардыгы биригиш керек. Бул мезгил талабы. Башка адамзатка бара турган жол жок. Муну бөркүңүздөй көрүп коюңуздар. Ошондуктан кыргыздын өзүнүн канындагы нерселердин бардыгын чогултуп алып кетүү, өзүн өзү таануу. Кыргыздын өзгөчөлүктөрү жөнүндө бийиктигин, ыйыктыгын, тунуктугун, каяктан келгени, кантип жашаганы, булардын бар жөнүндө айта берсе сөз бүтпөйт. Кыргыз 40 үр кыздан пайда болгон. Муну дагы айта кетишибиз керек. Бул өтө чоң, бирөөлөр үчүн жомок. Биз айтып келген нерселердин бардыгын адамзат жомок айландырганды жакшы көрөбүз. Мына кечеки эле 41-45 согуш, 17-жылы болгон революция, андан аркылардын бары балдарга тарых болуп калды. Ал эми бүрсү күнү болсо бул жомок болуп калат. Биз Манасатаны дагы жомок деп атабыз. Деги эле өзүбүз акылыбыз жетип көзүбүз менен көрмөйүнчө бардык түшүнбөгөн нерсенин баарын жомок деп коебуз. Бул дүйнөдө жомок жок. Жомок деген нерселердин бардыгы бүгүнкү күндө чындык. Анын баарыңыздар билесиздер. Мына ошол чындыкта кыргыз өзүнүн ордун жоготпош керек. Миң жылдардан бери кыргыз өзүнүн кызматы бар экенин мына ушул 21-кылымда техника өспөй калганда, адамдын акылы туңгуюкка келгенде, медицина алсыз болуп калганда, илим, билим туңгуюкка келгенде,
Кыргыздын өзүнүн касиети чыгаарын билген. 21-ci кылым кыргыз дүйнө таанымынын, кыргыз көкүрөгүнүн, кыргыз касиетинин, кереметинин кылымы. Башка жол жок. Ошол кылым карытып, кылымдан кылымга жашап келген кыргыз азыр бүгүн жоюлуп кетпеш керек. Жоголуп кетпеш керек. Мамлекетибиз жоголбош керек. Азыркы күндө кээ бир маалыматтар бар. Жерибиздин дээрлик көпчүлүгү сатылып кеткен деген. Бүгүнкү күндө. Силердин бирөөлөр менен жолуксам айтат, силердин жериңердин баары эле сатылып кеткен. Силерде мамлекет жок дейт. Талаштым. Анан кээде ойлонуп калам, ушунун кандайдыр бир деңгээлде чындыгы барбы деп. Эгер чындыгы болсо эмне кылыш керек деген. Ушунча кылымдардан бери кыргыз деп, кыргызды улут кылып, кыргызды касиети менен мекени кылып, жери кылып, герби кылып сактап келгендердин бүгүн бардыгын ошону сактай албай жоготуп койсок, эртең биздин урпактар ар бирибизди сөөгүбүздү казып алып өрттөйт. Ушунча кылымдардан бери сактап келген нерсени, элибизди, кыргызды сактап, кыргыз деген нерсени жоготтуңар деп биздин поколение, биздин нерсенин бардыгына өтө чоң акарат айтылат. Паспортубузду эмне болду? Улутубузду жоготтук, туурабы? Ал жерде жок кыргыз деген нерсе. Мунун баары чоң тетияктагы нерселер бар экенин баарыбыз туюп билебиз. Ошондуктан кыргыз биригиш керек. Айта берсе сөз көп алтындарым. Айта берсе сөз көп. Ойлор көп. Бүгүнкү күндө биригүү гана программасы калды. Билбейм кандай болуп биригебиз. Бирок мен айтып аткан нерсе балким ар бириңиздердин көкүрөгүңүздөргө дагы бир ойлор келер, дагы бир сөзсүз түрдө биригүү керек экенин. Биригүү болбосо жоюлуп кете турган нерсе бар экен. Дайым айтабыз, кыргыз жоюлбайт дейбиз. Айтабыз, бул мыйзам. Кыргыз жоюлбайт. Эгерде биз туура иш, туура багыт алсак. Кыргызды Кытай ала албайт. Кытайды түптөгөн кыргыз. Кытайдын философторунун бардыгы көчмөн элдер болгон. Ал биздин эле ата бабалары. Башкалар бизди ала албайт. Бизди эч ким жогото албайт. Бизди тек гана коргой турган доорго келди. Себеби кыргыздын өзүнүн улуу энергиясы бар экенин, улуу мыйзамы бар экенин. Ушул кыргыздын көчмөн дүйнө таанымысыз адамзат акылы менен жашап атып талкалоонун үстүнө мунун түбү кыйроо экенин билет. Билгендер бар ичинде. Тек гана ачылып айта албайт. Бирок көп адамдар менен, башка мамлекеттин элдери менен, башка улуттагы элдер менен сүйлөшүп калганда, өзгөчө батыштын элдери менен сүйлөшкөндө, кыргыздар силер өзүңөрдүн ким экениңерди билбейсиңер. Кыргыздар силер мындайсыңар, кылдай тигиндейсиңер деп көкөлөтөт. Ушуну кыргыз эле билбейбиз. Айланайын кыргыз. Ушуну өзүбүз эле билбейбиз. Дагы эле болсо батыштын мыйзамы менен жашайбыз, дагы эле болсо башка нерсеге алаксып жүрөбүз. Кыргыздын барбай туруп баарын көргөн, баспай туруп баарын көргөн, көрбөй туруп көсөм сүйлөгөн аталарчы. Кыргыздын башканы жөн эле кой дейт. Манасты айт деп. Эми манасты айта берип, ар бир кыргызга жеткидей эле болду. Башканы коюп манасты айт. Бул дүйнөдө канча тил болсо, канча эл болсо, ошолордун бирөөндө дагы манасы жок. Ушуну эле мындай терең эле карап көрсөңөр, бул эмне деген элбиз? Башка эпосторду айтпай эле коелу. Башка жетишкендиктерди айтпай эле коелу. Башка эле окумуштууларды айтпай эле коелу. Окумуштууларыбыз Самат Кадыров деген аксакал агабыздын айткандарынын баары бүгүн дүйнөгө кеткен. Ал эми Атомгүл кызыбыздын жазгандары эртең адамзат үчүн чоң мыйзам катары түшө турган нерсе. Бул дагы болсо табият, кыргыздын өзүнүн дүйнө таанымына берилген улуу сырлар.
Дегеле бардык жагынан ачылыштар көп Кыргызда. Акырын бириндеп бул жака чыгып атат. Ошонун ичинде эң негизгиси биригүү жана биригүү. Адамзат азыр өткөөл мезгилде тандоо, талдоо, тазалоо, жазалоо, анан тактоо процесстери жүрүп атат. Ааламда. Ошонун ичинде ар бир адамдын өзүнүн ичинде, көкүрөгүндө. Арулукту дайыма сактагың келсе, жүрөктүн буйругун ук дейт. Жүрөк талабын кулпулаба дейт. Акылды иреттеш керек, бирок көкүрөктү угуш керек. Кыргыз тек гана көкүрөктүн талабы менен жашап келген. Эми жүрөк дейбиз. Көкүрөк. Жана мен айткан Кудайдын кичинекей мынау жердеги бүркүмү. Адам баласы бул дүйнөдөн ичери суусу көрөрүгүнү түгөнгөндө, анан адамдагы болгон жашоодогу информацияны чогултуп ааламга сызып кетчү. Мына ошол кичинекей медерди өзүнүн талабына жооп берүү жашоо. Анын талабы көк деп тыбырчылаган талабы. Жараткан деп тыбырчылаган талабы. Кыргыздар жылдыздан келгенбиз, жылдыздарга учуп кетебиз. Буйругун буза албайсың жараткандын. Буулуккан адамзатка башчы болот. Бул дүйнө эчең келип, эчең кеткен. Булбулу жаңы доордун кыргыз болот. Карытып кылымдардан кылымдарды кайран эл үлгү болуп жашап келет. Калтырып адамзатка акыл эсин кайрадан жылдызына учуп кетет. 21 кылым нур доору. Адамзат нурга айлана турган доору. Адамзат унут болгон касиеттердин бардыгы ойгоно турган доору. Телепатия, телепортация. Дегеле дүйнөдөгү ой менен сүйлөшүү, бир жерден көз ачып жумганча бир жерде болуп калуу, ошого адамзат баратат. Эгерде орто жолдо талкаланып кыйратып калбаса. Андай дагы жолу бар. Дайыма эки жол болот. Ошонун кайсынысын адам тандаса ошонун менен барат. Себеби аягына чейин жараткан эркелетип отурбайт. Сөзсүз өзүнүн мыйзамын аткарат. Бүгүнкү учур маселесинде айта турган ойлор ушул болду. Арыбасын, аруу кыргызым, бар болуңуздар.